Армысыздарбы кымбаттуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге келин менен кайнененин таасирдүү окуясын сунуштайбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, акырында сөзсүз түрдө комментарий калтырышыңызды суранабыз. Анткени ар бир аял заты келин жана кайнене болот. Жана дагы келин менен кайнененин окуяларын башынан өткөрүшөт. Эмесе, бүгүнкү пайдалуу кеңешибизди баштайлы. Бир кыз турмушка чыгып, айылда жалгыз жашаган кайненеси менен биргеликте туруп калышат. Турмушка чыкканына бир жума боло элек жатып, келини кайненеси менен бир түндүк алдында жашоо мүмкүн эместигин түшүнөт. Анткени экөөнүн мүнөздөрү бири-бирине терс келип, келин кандай иш аткарса дагы энесинин көңүлүнө толбой. Бул нерсе туура эмес, тигини тетири жасаптырсың деп эптеп шылтоо таап, кагып силтей берет. Келин күйөөсүн өтө жакшы көргөндүктөн кайненесинин бөйрөктөн шыйрак чыгарган кыялына чыдап жүрө берет. Арадан 4 ай убакыт өткөндөн кийин кайненесинин заар тили менен жемесинен тажаган келин айласы кетип, ошол чөлкөмдө дары чөптөр менен атагы таш жарган табыт аялга барат. Апакай кийинип отурган табыттын бет маңдайына келген келиндин көздөрүнөн жаш тамчылап, "Касиетиңден айланайын эжекебай, мени бир баледен куткарыңыз. Мен үчүн жашоо токтоду. Кайненем кактабай канымды соруп өлтүрмөк болду. Болду, мен чыдай албайм. Кайненемдин жанын тынчытайын деп чечтим. Ал мастанды билгизбей өлтүрө турган дары бериңизчи" деп буркурап ыйлайт. Келинди жалооруп караган табып аял жанындагы текчеде турган кичинекей айнек кутудагы көк дарыны колуна алып, бечара болуп олтурган келиндин башынан сылап, "Кызым, баары Кудайдан. Бирок мен сенин арманыңды жеңилдетким келди. Сен жапжаш кыз экенсиң. Кайненең болсо өмүрдүн ширин сууларын эчак эле татып койгон экен. Сен жашашың керек. Жалаң уулуу чөптөрдөн жасалган бул дарыны кайненеңдин тамагына күн сайын 2 ирет кошуп тур. Бирок дарыны аз-аздан кошушуң керек. Анан кайненеңдин өлүмүнө сенин тиешең бар экенинен эч ким күмөн санабашы үчүн энеңе 3 ай бою абдан жакшы мамиле кылгын. Анан айткандарына каяша кылбай, аткарып, тил угуп, жакшы көргөн тамактарын жасап берип, үстү башына көңүлүңдү буруп карагын. Анан толук 3 ай өткөндөн кийин бул уу таасир берип, кайненең келбес жака ээк кагып кете берет" деп батасын берип узатат. Ал күнү келин үйүнө маңдайы жарыла сүйүнүп, кубанычтуу келет. Ошол күндөн тартып кайненесине жакшы көргөн тамактарын буркурата жасап, уудан тамчылатып кошуп бере баштайт. Кайненесин көрсө кабагын түйүп отурган мүнөзүн жадыраган күлкүгө айлантып, табып айткандай анын тилинен чыкпай, баардык иштерди майын чыгара жасап, кайненесине өз энесинен артык кам көрө баштайт. Капталында ажал тооруп турганы менен иши жок кайненеси келининин бир заматта өзгөргөнүнө жетине албай, урушканга да шылтоо таппай, келинди өз кызынан артык көрүп, мээрим төгө баштайт. Келини да энесинин мынтип жакшы жагына өзгөрүп кетерин күтпөгөндүктөн өзүнүн тамакка уус алып берип жүргөн кылыгына катуу өкүнөт. Күндөн күнгө жылдыздары келишип, өз кызындай эркелетип, кеп кеңешин айтып отурган кайненеси аз күндө уу дарынын айынан каза болорун ойлоп, ээси чыгып коркот. Акыры катуу беймаза болуп, жаны жай таппай, келин кайра бозду ыйлап табыпка келет да: "Касиетиңден айланайын эжеке. Мен баарын түшүндүм. Акмак болуп турмун. Кайненемдин өлүмүн каалабайм. Курган башым жаңылыштык кетириптирмин. Мүмкүн болсо энекемди сактап калыңызчы. Сиз берген уу дарынын таасирин жогото турган дары бериңизчи" деп жалбарат. Келиндин жоругуна ыраазы болуп, жылмайган табып, "Кызым, тура кой, айланайын. Мындан 2 ай мурда сага берген дары уу эмес болчу. Ал жөн гана тамакты жакшы сиңире турган
татымал болчу. Чыныгы у дарыдай эмес, сенин жүрөгүңдө болчу. Көрдүңбү, сен энеңе жакшы карап баштаганда, ал дагы сени жакшы көрө баштады. Эгер сен адамдарга жакшы көрүнөм десең, анда сен өзүң биринчи ошол адамды жакшы көрүшүң керек экендигин эч качан унутпагын. Эми баары жакшы болот. Анткени жүрөгүңдөгү уу тазаланыптыр деген экен. Кимдир бирөөгө гүл сунган кишинин колунда милдеттүү түрдө гүлдүн жыпар жыты калат. Ар бир келин эртең эле кайнене болот. Бардыгыбыз кайненелерге жакшы мамиле кылалы, өз энебиздей көрүп. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.